Саймурат Давлатов. Духовный законы богатства. Байлықтың рухани мыйзамдары. Автордон. Урматтуу окурман. Ар бир адамдын жашоосунда тоскоолдуктар болуп турат. Биз жашообуздагы кыйынчылыктарды айтып, эч кимди таң калтыра албайбыз. Биздин жашообуздагы проблемалар, тоскоолдуктар дайыма жашообузда бизди коштоп жүрүшөт. Бекеринен айтышпайт. Кудай бизге белек бергиси келсе, ал аны проблемаларга ороп берет. Биз аларды чечүү менен максатыбызга жетебиз. Ар бир проблема жашообузда биз өйдө көтөрүлчү тепкич. Эгер тепкич менен өйдө чыкпасаңыз, тез эле ылдый түшүп кетесиз. Биздин цивилизациядагы бардык ийгиликтер, бардык жетишкендиктер пайда болгон проблемаларды чечкенден кийин келген. Адам өзүнүн жашоосунда жалгыз. Ар бир адам өзүнүн тагдырын өзү жашап өтөт. Тагдыр дайыма эле бакубаттуу боло бербейт, дайыма эле калыс болбойт. Бирок ошондой болсо да, ар бир адам өзүнүн турмуш жүгүн өзү көтөрөт. Эгер аны чүрүп алсаң, тагдырың талкаланат жана өмүр бою жаранын тагы калып калат. Жашооңду кандай өткөрсөң дагы жашоо өтөт. Жакшыдан дагы, жамандан дагы из калат. Жаз жана күз сыяктуу эле адамда дагы гүлдөп өскөн убагы жана курап жалбырактары түшкөн убагы болот. Бизге туура жол менен барышыбыз үчүн жарык керек. Бул жарык ички дүйнөбүздүн тазалыгы. Бул китеп адамды тазалыкка үйрөтөт. Китепте жашоодон алынган мисалдар бар. Бул китептеги жазылган билимдер мага мен жашоомдо баарын жоготуп, кемсинип, жакындарым менден алыстап, жашоодон кечип өлгүм келип аткан абалымдан жашоосунда сыйга татыктуу, кымбаттуу, баары ийгиликтүү деп тааныган бизнесмендин абалындагы жашоого өтүүгө жардам берди. Бул китепти окуган ар бир адам кылымдар бою берилген билимдерди жана акылмандуулукту пайдаланып, Аллахтын жардамы менен эмнени кааласа ошонун баарына жетет деп ишенем. Күн миллиондогон жылдардан бери чыгыштан чыгып батыштан батат. Чындыктын мыйзамы түбөлүк. Биз түшүнсөк да, түшүнбөсөк да, ага карабастан ал закон иштейт. Алар жаратканга гана баш ийет. Биз аларды окуп үйрөнүп, биз Аллахтын жараткандарынын бөлүкчөсү, эң кемчиликсиз бөлүкчөсү экенибизди түшүнүп баштайбыз. Бирок кемчиликсиздикке жетүү жолу жашоодогу психикалык жараттар, эмоционалдык кыйналуулар, жашоонун бурулуш моменттери аркылуу өтөт. Бир мүнөткө ойлонуп көрүңүз. Адам жерде туруп алып эле күнгө чейинки жана айга чейинки аралыкты эсептеп койгон. Жана алар үчүн жөнүндө көптү билгенге жетишкен. Бул адамдын мүмкүнчүлүктөрү чексиз экенине керемет мисал болуп берет. Ар бирибиз өзүбүздүн тагдырыбыздын кожоюнубуз. Ар ким өзүнүн жолун өзү тандап алат. Кудай бизди кыйналып жашасын деп жараткан эмес. Биздин жакыр, акылсыз, ийгиликсиз болгонубуз эч кимге кереги жок. Аллах бизге жашоону татыктуу жашасын деп берген. Адам өзүнүн бүткүл жашоосунда бир гана шедевр түзөт, ал өзү. Мен бул китепти жазганга жардам бергендерге чын жүрөгүмдөн терең ыраазычылык билдирем. Алардын жардамысыз мен эч качан жаза алмак эмесмин. Мен окурмандарыма ыраазычылык билдирем. Бул китеп сизге пайда келтирсин деп Кудайдан суранам жана ишенем. Биринчи бөлүк. Мехрон. Сыноо. Мехрон шаарда жанынан ары бери тынымсыз өтүп аткан ар кандай түстөгү машиналарга, магазиндердин неон оттору менен жаркыраган витриналарына кайдыгер карап кетип баратты. Астынан чыккан жана жанынан ары бери жумушуна шашып өтүп бараткан адамдарды байкаган да жок. Аларга салыштырмалуу Мехрон бүгүн эч жакка шашылбайт. Шаша турган жери жок. Жигитти бүткүл күчүн жана энергиясын берген, келечектеги жаркыраган карьерасы жана бакыбат келечеги менен байланыштырган жумушунан бошотуп салышты. Анын үстүнө 4 жылдан бери ынтымактуу, бири-бирин түшүнүп жашаган, аяп келген аялы менен да уруша кетти. Ал аз келгенсип, ал жакында карызга батып калган. Жакында зарплатамды көбөйтүп берет деген үмүттө үй бүлөсү үчүн жакшы шарттарды түзүп бериш үчүн чоң суммадагы кредит алган.
Мына эми баары бир моментте талкаланып калды. Мехрон эмне кыларын билбей калды. Ал өзүнүн университетте окуп жүргөн кезин эстеди. Сессия убагында эле окуп калган, камкорсуз эле бош жүргөн студенттерден айырмаланып, ал окууга толугу менен берилчү. Убактысын көңүл ачууга коротпой, дайыма окучу. Библиотекада көп убактысын коротчу. Англисче үйрөнүш үчүн курстарга катышчу жана англис тили боюнча практика кылыш үчүн чет элдик адамдар менен баарлашып турганга аракет кылчу. Окуудан кийин кечинде иштечү. Анткени ата-энесин көп кыйнагысы келчү эмес. Жоопкерчиликке жана өз алтынчалыкка тарбиялангандыктан ал ата-энесинин мойнуна отура алмак эмес. Атасы дайымага: "Сен эркексиң, сен өз алдыңча чечим чыгарганды үйрөн. Өзүңдүн келечегиңди өзүң жоопкерчиликтүү бол. Эч кимден жардам үмүттөнбө. Ошондо гана сен досторуңду жана жакындарыңды өзүңдүн кыйналууларың үчүн күнөөлөбөйсүң. Ошондо гана сен жыйынтык алыш үчүн иштейсиң. Ийгиликсиздигиң үчүн актанууларды издебейсиң" деп көп айтчу. Ошо студент кезинде эле аны баары жөн эле көңүл ачып жүрө бербеген, керексиз нерселер менен алектенбеген эмгекчил адам катары баалашчу. Балким ошондуктан мугалимдер аны дайыма үлгү катары коюшчу жана тез карьералык өсүү болот деп айтышчу. Мехрон университетти эң жакшы аяктады жана кызыл диплом алды. 5-курста окуп жүргөндө эле аны престиждүү организациялар стажировкага чакырып турушчу. Азыр болсо ушундай жашоосундагы эң кыйын убакта Мехрон күмөн санап атты. Эгерде менин талыкпай кылган эмгегим мени ийгиликке жеткизе албагандан кийин студенттик жашоодо толгон кубанычтардан баш тартканым деле туура эмес болгон окшойт деген. Эмне үчүн окууга жоопкерчилик менен мамиле кылуу карьералык өсүшүнө гарантия болуп бербей калды дегенге түшүнбөй атты. Эмне үчүн билими жок, инициативасы жок, жалкоо, жагалданган адамдар, комплимент айткан, керектүү убакта начальствого катуу иштемиш болуп көрүнгөн куу адамдар, иштегенди билген профессионалдарга караганда жумушунда тез көтөрүлөт. Университетти бүткөндөн кийин Мехронду белгилүү фирма чакырды. Жакшы айлык, баш айлана турган карьералык өсүү мүмкүнчүлүгүн убада кылышты. Курсташтардын баары ага көз артышты. Жакын достору: "Сен эми ийгилик менен бакубат жашоого өмүр бою камсыз болдуң" деп айтышты. Биринчи жылдары ошондой эле болду. Жигит өзүн толугу менен жумушка арнады. Баарынан эрте келип, баарынан кеч кетчү. Жетекчилер дагы аны мындай берилип иштегенин баалашчу. Үйлөнгөндөн кийин деле үй бүлөсүнө жоопкерчиликти сезүү менен ал жумушуна берилип иштегенин улантып жүрдү. Баласы төрөлгөндөн кийин жоопкерчилик андан дагы чоңойду. Мехрон үй бүлөсүн татыктуу жашоо менен камсыз кылуу үчүн бардыгын жасачу. Үй сатып алууну биринчи максатка коюп, ал 1 жылдан кийин эле кредит оформить этип, престиждүү райондон 3 комнат квартира сатып алды. Үй бүлөсү жигит үчүн жашоонун маңызы болуп калды. Үй бүлөсү үчүн жакшы шарттарды түзүп жана квартираны мебель, бытовая техника менен толтуруш үчүн дагы кредит алганга туура келди. Эми мындан ары тынч, үй бүлөм үчүн сарсанаа болбой эле, жанымды кыйнабай эле акырын иштеп коюп жүрө берем деп ойлогон. Мейли, мен үй бүлөмө азыраак көңүл бургам. Кеч келчүмүн. Түн болуп калганда чарчап келип эле үйдөгүлөр менен сүйлөшүп отурбай дароо эле жатып уктап калчумун. Мен үй бүлөм үчүн жасап атам зато деп ойлочу. Акырындык менен карыздардан толук кутулам деп Мехрон ишенчү. Жетекчилик жаш специалистти баалачу. Коллегалары сыйлап турушчу. Бир канча айдан кийин жумуштан көтөрүлөсүң, айлыгың дагы көбөйөт деп сөз беришкен. Жигит келечегин сонун элестетчү. Эртеңки күнүнө ишенимдүү эле.